Билим берүү мекемелериндеги зордук зомбулук кеңири жайылган жана олуттуу кесепеттерге алып келген олуттуу көйгөй. Билим берүү мекемелеринде балдардын жана чоңдордун ортосундагы мамилелер окуучулардын инсандыгын калыптандырууга жана алардын андан ары өзүн өзү тарбиялоого чоң таасирин тийгизет. Мектеп рекети балдардын физикалык ден соолугуна гана эмес, психологиялык абалына да олуттуу коркунуч келтирет. Жашы жете электер менен иштөө инспекциясынын кызматкерлери тарабынан жаш балдар арасында жасалган кылмыштарга жана укук бузууларга өзгөчө көңүл бурулуп, укукка каршы көрүнүштөрдү болтурбоого жана жок кылууга багытталган чоң иштер туруктуу негизде жүргүзүлүп келет. Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын балдар менен иштөө инспекторлору бүгүнкү күндө жеринде профилактикалык алдын алуу иштерди жүргүзүүдө. Биздин биринчиден түзөн-түз милдет бул кылмыштуулуктун бетин ачуу эмес, ошол эле алдын алуу багытта коомчулук менен биргеликте системалык түрдө профилактикалык иштерди жүргүзүү. Азыркы учурда жеринде кызматкерлерибиздин жумушун жакшыртуу боюнча биз жылдын башынан баштап ошол ар бир областтын, райондун аймагына барып, жеринде жергиликтүү бийлик менен, коомдук алдын алуу борбору менен жана профилактика субъекттери менен семинар өткөрүүбүз. Ошол эле учурда бүгүнкү көйгөй, эң биринчи көйгөй бул ошо балдар арасындагы мектеп рекетчилиги. Азыркы статистикага токтоло кетсек, бүгүнкү күндө ошол мектеп рекетчилиги көпкө азайганын билдирет. Себеп дегенде ошол билим берүү мекемелери менен жеринде милиция кызматкерлери тыгыз байланыштын кесепетинен деп айтсам болот. Ошол мектеп рекетчилигин жоюу боюнча бардык багыттарды алдын алуу жумуштарын өткөрүүдө. Жашы жете электердин арасындагы кылмыштуулуктун себептери кайсылар? Бирден бир себеби бул жаш өспүрүмдүн үй бүлөдөгү тарбиясы жетишсиздиги. Экинчиден бул окуу учурунан кийин жаш өспүрүмдүн бош болуусу, бул окубагандыгы же болбосо бир атайын спорттук секцияларга барбагандыгы, кружокторго катышпагандыгы, жаш өспүрүм бош убакыт болгондо ушундай рекетчиликке аралашып кетиши мүмкүн болот. 2024-жылдын 8 ай ичинде 12667 алдын алуу мүнөздөгү жүргүзүлгөн иш-чаралар, анын ичинен 3155 семинарлар, 1929 тегерек столдор, 679 конференциялар, 860 спорттук оюндар, 6087 башка иш-чаралар өткөрүлгөн. Ошондой эле Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматы тарабынан 704 жалпы түшүндүрүү иш-чаралары өткөрүлгөн. Алар өспүрүм, сел-саяк, камкордук, кайрадан мектепке, рекетке каршы жана лидер. Урматтуу ата-энелер, көңүл буруңуздар, балдарыңыздын мектеп рекетчилигине катышуусуна жол бербеңиз. Алардын айлана чөйрөсүнө, жүрүм-турумдарына жана акча сурамдарына өзгөчө көңүл буруңуздар. Эгерде кандайдыр бир шектенүүлөрүңүз болсо, дароо чара көрүңүз. Анткени балдарыңыздын келечеги сиздердин колуңуздарда.